Саламатсыздарбы. Эмесе Девушунду программасы. Коронавирус жұққан адамдардың саны Қырғызстанда 110-дон ашты. Айрымдар елдің барын тесттен өткөрүш керек дейт. Анткени оорулар киминин жолукканын аныктап чыгуу кыйын болууда жана күн өткөн сайын ал маанисин да жоготууда. Бирок ал үчүн лаборатория керек, тесттер да жетишсиз. Ошондуктан Коопсуздук кеңешинин кечээки жыйынында президент саламаттык сактоо министрин катуу сынга алды. Январда Коопсуздук кеңешинде четинчи кадым карагылады. Реагенттер аз жетишүү текшерилүүдө. Жетишпейт. Лабораторияга басып барып койгон Космос Сарыевич, ошонун маселе чечип койгон. Мына мен кат алдым мына турат. 27 январда ошол Совбез болгон кат жазышкан экен. Кийин марттын башында кат жазыптыр. Эч чара көргөнүм эмес. Коопсуздук кеңешинин чечимин аткарып убакыты үчүн аны силер окуп да коесуңар. Космос Сарыевич настоящий саботаж деп коюп орусча айтканда. Бүгін министр жұмыштан алынды. Аны менен кошо вице-премьер Алтынай Өмүрбекова да кызматынан кетти. Калкты жаңы вирустан коргоо чараларын так жана үзүрлүү уюштурууга өкмөт даяр эмес болуп чыкты. Ошондуктан бардык мамлекеттерден вирус бар мамлекеттерден келип жаткан адамдарды текшерүү өтө начар уюштурулган. Вирус чыккандан кийин оору өзү биринчи күндөн кийин гана пайда болгону маселени ого бетер татаалдантты. Медиктер бардык дүйнө мамлекеттери бир нече категорияга бөлүнгөн. Ошондуктан алардын ар бири үчүн өзүнчө алгоритм иштелип чыккан деп жатты. Бирок вирус андай эрежелерди тааныбайт экен да. Сингапур же Гонконгдун жетекчилиги ар бир адамды текшерип, ар бир мекемеге кирген ар бир адамдын телефону менен дарегин жазып алгандыктан кийин шектүүлөрдү оңой тапкан. Бирок ал үчүн чыныгы иш жүргүзүш керек да. 1959 жылдын декабрында Индиядан Москвага кайтып келген белгилүү сүрөтчү Алексей Кокорекин өзү билбей чечек жооза келген. Мамлекеттик органдар аны менен жолуккан 1500 адамды жана алар менен жолуккан дагы 8000 кишини 6 аптанын ичинде аныктай алган. Кокорекин өзү жана дагы бир нече адам өлгөн, бирок эпидемия токтотулган. Кыргызстандын азыркы органдары болсо 21-кылымда антип иштей албайт. Ошондуктан элдин баарын тесттен өткөрүү керек сыяктуу. Бүгүн тилекке каршы тестирлөө протоколдун негизинде жүрүп, эгер сен коронавирус чыккан өлкөгө барып келсең, же ошол өлкөдөн келген адамдар менен контакт болсо гана сени врачтар текшерүүгө алып атат. Башка учурда врачтар текшербейт. Бул туура эмес. Эгер мамлекет үлгүрбөй атса, жеке клиникаларга тестирлөө жүргүзгөнгө уруксат бериш керек деп эсептейм. Саламаттык сактоо министрлигинин штаб башчысынын орун басары Касымбек Мамбетов бүгүн жеке менчик клиникаларга уруксат берүү маселеси каралып жатканын билдирди. Бирок бюрократия канчага уланаары белгисиз. Жогорку кеңеш болсо бүгүн салык декларациясын тапшыруу мөөнөтүн узартты жана салык жобосуна кошумча киргизүү маселесин карады. Бирок аны менен байланыштуу кызуу талкуу чыкты. Менин түшүнүгүмдө бул өкмөттүн алып келген мыйзамы ушундай оор акыбалда монополияга багытталган бизнес мындай бир тар чөйрөдөгү бизнес кылууга шарт түзүлө турган мыйзамды алып келип атат. Это абсолютно лоббистский законопроект. Бул таптаза лобби мыйзам долбоору. Бул ушундай абалдан пайдаланып, тар чөйрөнүн кызыкчылыгын көздөгөн мыйзам. Сложившейся ситуации. Талашка түшкөн берине боюнча, кайсы бир нерсе минималдуу баа деңгээлинен төмөн сатылса, андай ишкерлерге айып салынат. Экономика министри Санжар Мукамбетовдун айтымында айрым ишканалар документтерде өтө төмөн баа көргөзүп, салыктан качууда. Бирок мындай эреже кабыл алынса, андай нерсени чындап эле арзан өндүргөндөр жапа чегет. Депутат Рыскелди Момбеков болсо, деги эле ушундай кырдаалда ушундай мыйзамдар талкууланып жатканына нааразы болду. Бул биринчиден бизнесмендер үчүн керек мыйзам экен. 1 апрелден биз 1 октябрга чейин ишкерлерди, бизнесмендерди салыгын узартып беребиз. Туурабы, урматтуу баяндамачы? Туурабы? Министр, туурабы? Анан эмне үчүн муну элге шылтап атасыңар? Коронавирустун өзгөчө кырдаал киргизгенден биринчи карапайым эл жабыр тартып атат. Иши жок отурат. Биз азыр Кыргызстанда мындай кырдаалда салыктын эртеңкисин эмес, калктын эртеңкисин ойлогула.
ишкерлердин эртеңкисин эмес, иши жок үйүндө отурган эртеңкисин ойлобойсуңарбы? Депутаттар өздөрү болсо коронавирус менен байланыштуу эч нерсе сунуштай элек. Кеп ошондо саламаттаңыздар.